Кыргыз Республикасынын президентинин Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүндө Кумтөр ишканасына байланыштуу жыйындар өттү. Алгач өкүлчүлүктүн жыйындар залында Кыргыз Республикасынын президентинин Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эмирбек Кожоевдин, Кыргыз Республикасынын президентинин кеңешчиси Марат Турсунбеков, Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын уюштуруу бөлүмүнүн мамлекеттик инспектору Камчыбек Кускаков, Кумтөр ишканасынын өкүлү Улукмырза Абакировдун катышуусунда өттү. Маселе Ысык Көл ресурстук компаниясынын Кумтөр ишканасы менен мындан аркы иштөөсү жана жумушчулардын көйгөйлөрү туурасында сөз болду. Буга чейин аталган компания бийликке кайрылган. Жолугушууда Ысык Көл ресурс компаниясынын жумушчуларына мындан аркы түзүлүүчү шарттар туурасында атайын өкүлдөр айтып беришти. Компания Ысык Көл ресурс кайтадан жумушка кирилсин, жаңы договор түзүлсүн. 1 жылга договор түзүп, өзгөртүп оборудованиялар менен киресиңер. Канча оборудование болсо, ошончо жанагы 300 киши уже Ысык Көл ресурсун өзү атышат. Анан кийин баягы кошуп кетчү нерсе жанагы рефинансирование Айылбанк боюнча силерге баягы түшүндүрүп кетейин кичине кыскача. Айылбанкта мына 200 миңге чейин болгон кредиттерди баягы өзүнүн мыйзам чегинде болгон 200 миң сомго чейин кредиттерди льготный ставкасы менен неме кылат, рефинансирование кылып берет. Анын ар бирөө баягы немеси тартиби индивидуальный порядке Айылбанкта мына азыркы тизме бизде болгон тизме 80 киши толук делет. Үстүбүздөгү жылдын июль айында жумушу токтогон Ысык Көл ресурстук компаниясынын жумушчуларынын көпчүлүгүнүн насыясы бар. Эми бул маселе дагы чечилмей болду. Бул боюнча Кыргыз Республикасынын президентинин Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү түшүндүрүп берди. 100 сом алып, сиздерге 70 сом мисалы положено болсо, ошол 70 сом сиздерге жете тургандыгын Кумтөр кошо контролдойт. Плюс жанагы алынган маржаны, ортодогу маржаны бөлүштүрүүдө дагы Кумтөрдүн контролунда болот. Бухгалтерия. Жанагы ортодо кандай сөздөр болот да, мисалы правасыз, бул сиздер үчүн дагы абдан пайдалуу деп ойлойм да. Себеби жана подрядный жазат, иштегендер азалып калып атат, тигиндей мындай деген сөздөр болот да. Ушул нерсени сиздер мына отпускага чыкканда отпускуны алганда, жанагы социалдык ар кандай выплаталарына, пенсия, тиги бу деген маселелердин баардыгына Кумтөр бухгалтерияны контролдойт. Ушуга чыкат. Эми в части кредит боюнча. Биз баягыдан бери сиздердин эмнеге барабыз? Канатсагаштын балдары күнү-түнү иштеп отурушуп, кредиттер боюнча токтоду. Урматтуу туугандар, Ысык Көл ресурстун бүгүн жалпы мына компаниянын кызматкерлеринин кредити 25 миллиондон ашык деп азыр. 72 киши болчу, бүгүн дагы 8 кошкон экен, где-то 25 миллиондон ашык кредитиңиздер бар экен. Бирөөңүздөрдүкү 30%, бирөөңүздөрдүкү 20%, бирөөңүздөрдүкү 32%. Ар ким ар кандай шартта алыпсыздар. Түшүндүк. Анан бул жерде өкмөткө Кумтөр жетекчилигинин абдан чоң таасирин билдириш керек. Саясий чечим кабыл алышты. Сиздердин азыр ар бириңиздер боюнча Айылбанк чакыра баштайт. Мына списокты эми урматтуу туугандар, азыр мына бияктан чыккандан кийин менин дагы списогум бар болчу, менин кредитим бар болчу, анан тигил бар болчу, уже кабыл алынбайт. Биз ошол нерсени баарын алдын ала билип туруп, мына өзүңүздөрдүн жетекчиңиздердин печати менен список алып, мына ушул 80 киши боюнча мына сүйлөшөбүз. Эртең анан бул 200гө чыгып кетпеш керек да. Бул жерде да акчанын эси бар. Мына ушул 80 кишинин списогу мына бүгүн биз ушул сөз азыркыга болгонго чейин чечилип чын деп ойлойбуз ушуну. Ушуну алабыз дагы Айылбанкка баардыгыңыздарга бирдей жанагындай жеңилдетилген насыяларды Айылбанк алат. Плюс жогоруда мырза айткандай, жанагы жеңилдетилген 6 айлык нерселерди, выплаталардын бар кредит жагыңардан баягы сиздер аябай дос маселелер бар, ушул кредитиңиздер толук чечилет. Эске салсак 2021 жылдын 17 майынан тартып Кумтөр ишканасы Кыргызстанга толугу менен өткөн. Өлкө башчысы Садыр Жапаров, Кыргыз Республикасынын премьер-министри Акылбек Жапаров дагы бул иш боюнча иштер аткарылып жаткандыгын билдиришкен. Өлкө пайдасы үчүн иш алып бара турчу ишкананын компаниялар менен иштөөсү келишим менен аткарылып келет. Ысык Көл ресурстук компаниясына дагы алдыдай жасай турчу иштери сапаттуу аткарылышы керектиги белгиленди. Мына азыр ушундай бирдей шартта, бирдей условияда башка компанияга кандай шарттар түзүлсө, сиздерге дагы ошондой шарт менен контракт коюлат. Бул азыр сүйүнүчкө эрте. Себеби башка келген компания сиздерден озун иштеши мүмкүн. Сиздерге караганда объемду көбүрөөк дагы бериши мүмкүн.
Ошон үчүн мына болгон күчүңүздөрдү, болгон кескөйлүгүңүздөрдү, болгон тажрыйбаңыздарды мына ушул жерде көрсөтүшүңүз керек. Да, жана становоңуздар аз экен, баардыгыңыздарга эме болбойт. Жумушка баарыңыздар бурундай смен, через смен кирем, мына башка кирем дегендердин баардыгын жасай албай калабыз. Ошон үчүн сиздердин жалпы списагыңыздарды жана эгер дагы кошумча дагы тендерден уткан компания боло турган болсо, ошол компанияга өткөрүп берет. Ал компания ага мисалы уже төрт ара тиктеп айта албайт. Ошон үчүн ал компания сиздердин ар бириңиздер менен индивидуально сүйлөшүп, кандай условияда барасыздар, кандай кыласыздар, эгер жумушка чакырса, жанакы өзүңүздөр чечим кабыл алып ошол жака жумушка барсаңыздар болот. Өз кезегинде Ысыккөл ресурстук компаниясынын жумушчулары сөз сүйлөшүп, маселелери адилет чечилип берилгендигине ыраазычылыктарын билдиришти. Личное мнение менен сиздерге чоң рахмат айтам. Ушул эле күнү Кыргыз Республикасынын президентинин Ысыккөл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнөн, Кыргыз Республикасынын президентинин кеңешчиси Марат Турсунбеков, Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын уюштуруу бөлүмүнүн мамлекеттик инспектору Камчыбек Кускаков, Кумтөр ишканасынын өкүлү Улукмырза Абакировдун катышуусундагы кийинки жыйын өкүлчүлүктүн кичи залында уланды. Андагы көтөрүлгөн маселе тоо-кен компанияларынын Кумтөр ишканасынын мындан аркы иштөөсү келишимдин негизинде аткарылары айтылды. Дамба казып иш алып барган компаниялар мындан ары дагы иштеше беришери маалым болду. Ысыккөл ресурс да. Ал боюнча анын баарын кайта өз ордуна келдирип, жаңы контракт түзүп алар иштебей болушту. Бүт жанакы 300 болобу, канча бола баары. Плюс андан башка жана кредиттери бар экен, ал маселени да чечип бердик. Бүт баарын там рефинансирование кылып, айыл банкка киргизип ошонун баарын. Так, силер боюнча баягы вопрос бердиңер эле. Контрактыбызды эметип атат, аннулировать этип атат. Андай болбойт деп чечим ошондой чечилди. То есть каждый контрактыңар ошойдон эле калат. Эч ким мындай силерди аннулировать этип эметилбейт. Бүт ошо контракт кандай болсо силерде ошойдон жаңы контракт керек болсо жаңы түзөсүңөр, ошентип эметесиңер. То есть бул жерде эч кимди там кууп или там кеткиле деген эчтеке жок. Ошон үчүн силерди чогултуп кайталап ошону айтып коелу деп биринчиден. Анан технический частын бияктан мынакей Кумтөрдүн представители турат. Силерге түшүндүрүп баарын айтып берет. 22-жылдын декабрына чейин түзүлгөн контракттар менен турат. Контракттарыңар эч кимге уведомление берген эмес, эч кимде расмий түрдө айдайбыз деген силердин бир неме маселе көтөрүлгөн эмес. Анын эмнеге мындай маселе жаралып атат неме? Андан тышкары эмки жылы деген стратегия жана хвостохранилищенин переработкасы боюнча немелер боюнча да действительно стратегия көтөрүлүп атат. Бирок деген мына Кумтөр компаниясы элге өткөндөн кийин, мамлекеттик башкаруу киргизгенден кийин, Кыргызстан мына 30 жылдан бери биринчи жолу Кыргызстандын элине өткөргөндөн кийин эч качан биз астыбызда бир баягы баарын айдай эле жумуштан эметели деген деле маселени биз астыбызга койгон жокпуз. Максималдуу түрдө биз өзүбүздүн жарандарды, өзгөчө өзүбүздүн жана иштеп аткан подрядчиктерди, ишкерлерди, карапайым элдерди баягы көчөгө чыгарып же айдай эле деген эч бир ниетибиз жок. Теңиз Айперген штабы бул боюнча дагы баса белгилеп жатат. Андан тышкары мына мисалы үчүн айта турган болсок, мына андан даже мына экспат деп мына чет өлкөдөн алып келген экспаттарында өзүңүздөр деле билесиздер, экспаттардын саны кыскартылып, алардын ордуна мына мисалы үчүн ошол эле айлыгына экспатына саналуу экспат чоң айлыктар менен алып отургандардын ордуна биз айылып туруп мына 150 өзүбүздүн жарандарыбызды алдык, башка немелерден иштеп атып туруп андан жакшы билесиздер, менден жакшы турабы? Мына андан тышкары жанагы 67 мына студент менен стажировка оплачиваемый стажировка кылып өзүбүздүн жарандарыбызды алып неметип атабыз. Андан тышкары эмки жылы жанагы стратегия которулуп, жана силердин жумуштардагы баягы неметкен ар бир жылуу боло турган болсо, приоритетном порядке силерден башка участоктардан жумуш бергенге неме кылабыз. Так что жумушсуз калбайсыңар. Бирөөңөр дагы жерден немесе андан неметпегиле, камсанабагыла. Анткендеги мына азыр башка участоктарда дагы бир топ жумуштар көп толуп атат. Жалгыз эле Кумтөрдө эмес, мына биякта жол салуу деген балыкчы Барскон бар. Мына азыр немеге аралашка тургандагы земляный работалар дагы аябай көп.
мына азыр жана национальный холдинговый компания ачылат. Андан тышкары мына кара кечеде немелерде жумуш көп толуп атат. Ошондуктан эч бир силерди баягы жумушсуз калып, буга чейин силерден деле баягы берки компаниялардан, бешки ишкерлердикиндей эле баягы кредит маселеси жана башка деле маселелер силердики деле бар. Ошондуктан биз деле ошону түшүнүп максималдуу түрдө неметебиз, тыкыз иштейбиз. Маселени туура түшүнүп, туурабы, мурункудай баягы эшиктен кирип, тешиктен чыгарып койгон отношение кылбай, маселе бар, значит, бет менен бурулуп ушундай чечели деп бир кеп кеңешке келип, алдынарда тастыктап атабыз. Жыйынга катышкан 10 чакты компания жетекчилери өздөрүнө тиешелүү суроолорду берип жооп ала алышты. Кыргыз Республикасынын президентинин кеңешчиси Марат Турсунбеков жана Кумтөр ишканасынын өкүлү Улукмырза Бакиров компаниялар мындан арадагы иштей берерин белгилешти. Никаких расторжений контракт болбойт. Бүт контракт как было, ошо бойдон калат. Условия контракт жазылган боюнча эле ошо бойдон иштей бересиңер. Кач болгондо биз 2 күн жүрдүк ошол жакта. Муну баардыгы тең, главный командующий баары билет. Төраға да билет, кабинет төрагасындагы. Эмне маселе? Жанагы маселе биринчи маселе жана ысык ресурсу, экинчи жана силер пайдалуу организационалдык тегиши, үчүнчү жанагы жетекчилиги жана маселе боюнча. Анан ошону бүгүн ошол жактан биз сүйлөшкөндөн анан ошол силер иштеп аттып эле мына түшүндүрүп бербедим. Кайра кайталап убакыт албайлы биз дагы азыр кийин силерден жолугушабыз. Ошондо мынакей чакырып айтып койгон ошолорго эч кандай контракт түзүлбөсүн деп техничасын баарын айтты да. Ошон үчүн чакырдык. Мурда кандай иштесиңер, ошондой иштейсиңер. Кумтөр ишканасы аркылуу облустун аймагында бир катар ишканалар ачылаары белгилүү болду. Мындай тоо-кен компаниялар үчүн ар дайым жумуш табылаары кошумчаланды. Мындан сырткары облус башчысы кыш мезгилинде облус тургундарын көмүр менен камсыз кылууда бирге иштешүүгө чакырды. Пятница саат 10-да июль машина шлагбаумга түзөйбүз. Биз эми жанакы очередь бүтүп банкеттерге карабайбыз да. Бизде баягы встречный полосамен акырып саат 10-да алып кирет. Июль машина акырып, бөлүн июль машинасын жүктөйт. Карачкет, нарынтар иштеп атат эле ошондой. Ошондой окошканы биз дагы алдык. Но вторник уже июль машина менен барышыбыз керек. Эгер машинаңар болсо, биз буну пока ээл алып бүтүп, но соц объекттерин бар бүтмөйүнчө 4 миңден ташыйбыз. Ушуга машинаңарды бербейт. Жана мурункудай аз булар бир аз ташып токтоп калат, анан андайын өзүбүз ташып болбойт. Мына Бишкекте азыр биз алдык. 3 миңден уже баягы очередь дагы жок, ажиотаж дагы жок. Көмүр 280 сомдон мүшөктөп сатып аткан көмүрүң 180 сомдон киши албайт уже. Турат мына Бишкекте азыр. 3 күндө Бишкектин потребностьун жабылды. Мамлекет күчүн көрсөттү. Аналогичный нерсени биз облуста буюрса жасайбыз. Жок, ага макул эмеспиз десеңер, мына азыр Казакстан менен сүйлөштүк, мына эмеде 70 км экен, түптөн 70 км. Карьер менен сүйлөштүк, 1000 тоннага эме алдык. Уже уруксат алды, кечинде сүйлөшүп бүттүк. Ушу Жетегиз районундагы дамбада иштеген подрядный организациялар келдик бүгүн облат администрацияга. Ушу област жетекчилиги менен жана Кумтөрдүн өкүлдөрү менен кезиктик. Биз ушу подряддык организациялар ушу Кыргызстанга өтүп атпайбы, Кумтөрчү. Биз дагы жөн турбай колдон буттан алып, мындан ары жакшы иштешине салымыбызды кошолу деп сүйлөштүк. Мындан ары кандай иштеп келсеңер мурун ошондой иштей берели деп айтышты. Биз дагы иштерине ийгилик кааладык. Мындан ары дагы биз дагы жакшылап иштегенге өз күч аракетибизди жумшамай болдук. Ушул эле күнү Кумтөр ишканасына жумушчуларды кабыл алуу боюнча Жетегиз районундагы айыл аймактардын жаштары менен жолугушуу болду. Жолугушууда Жетегиз айыл аймагынын жаштары Кумтөргө ишке орношууда кыйынчылыктар жаралып келгендигин билдиришти. Жетегиз айыл аймагынын жайытында Кумтөрдүн рудниги жайгашкан. Элеттиктер мал менен жан баккандыктан эми айыл тургундары жашоо шартты жакшыртууда Кумтөргө жумушка алуусун өтүнүштү. Буга чейин дагы бул маселе боюнча бир нече ирет кайрылгандарын белгилешти. Барлар аз унтуга буга чейинки политика мындай болгондо, буга чейин таанышып барлар иштеп атат Кумтөрдө. Акчасын берип сиз айткандай, эми ачык эле сүйлөшкек да. Акчасы жоктор биздер болсо тетип жүрөбүз да, бизге ошону. Мен мисалчы өзүм Горный Галайсты бүткөн мына районунда Маратовага өткөндө Руслановага да кирдик. 6 жылдан бери ошол жакка барып иштейм. Менин эле толтура да. Акчасы өзгөнүн районунда 15 күн сайын. Эми айла жок, семьябыз багышыбыз керек. Анан азыр эң жакшы демилге болуптур Сабыр Жапаровдон, президентибизден рахмат тагы биринчиден. Анан ошо бияктагы келген балдардын баары эле ушу 3 доллар жоктор отурабыз мактачы. Акчабыз жок, өзүбүздөн семьябыздан ашпайт. Буга чейинки политика бимде таанышып, ошол иштеп келген. Сентябрда эле уже төштү келип жеп салат биздикин. Азыр бул малды колдон чөптөр өтөбүз азыр. Чөп 4 сезон азыр.
Ошо сыртта жейбиз болсо биз сыртты жеп келип азыр тоону жеп атмакпыз азырчы. Биздин 1 минус ошол болуп атат да. Анан элибиз бизден азыр требойдо биз 2 жылдан бери жаштар чуркап жүрөбүз мына. Кумтөрдүн барбаган жерине бардык. Азыр эл бизден сурайт. Эмне болот, кирейби депчи. Что биз элге барып точно мындай. Точно кирет, монча бала деп айтып баргандай бололу да бизчи. Кудай буйрса мына мончага кирет депчи. Чтобы уже мындай эл уже мына монда алабыз тигинтебиз миттебиз алдап эле ошого чейинчи. Что биз ошондо азыр өрүнөр айтып барабыз да мындайчы. Точно кирет экен депчи. Ушундай болуп берсеңер жакшы болот эле да. Ошо буга чейин алдан эле келгенбиз. Эгерде ошондой бир практика болсо, бирөө силерден бир тыйын сураса, кайрылгыла. Өзүбүз мына компанияны ошолдун калып туруп компания менен укук органдарга берип туруп каматабыз. Андай мына Март Түшүнбекович айтып кетти. Бул Садырдын ошондагы Деңиз Айбергеновичтин дагы бул жерде принципиалдуу позициясы. Болду, коррупцияны жумушка киргенде коррупция токтоду, бүттү. Мына мындан кийин эгерде мына мамлекеттик башкаруу 17-майдан бери мамлекеттик башкаруу киргизилгенден кийин Кумтөр компаниясына бир фактыңар бар болсо бергиле. Укук коргоо органдарды беребиз дагы мыйзам чегинде жооп берет. Биз эң көбү жетөбүзбү көбүрөөк берилет. Значит, айыл өкмөтүн булардын представителдери болуп алып 80 баланын списогун түзгүлөр. Ошонун 3 копиясы жасалган. Ана түзгөндө мындай. Биринчи эң нуждающийся. Биз бергенде мисалы 10 кишини деп коёбуз. Мисалы Иванов Сидоров тигип деп эч кимге тартпашын орусча фамилиялар. Иванов Сидоров деп тизесиңер да. Ошол Иванов, значит, биринчи приоритетте болот. Биринчи турабыз, значит, биринчи приоритетке чыксын. 10-чу турган 10-чу приоритет, 80-чи турган 80-чи приоритетке чыксын. Өзүңөр айыл өкмөт менен кеңешип, эң нуждайсы, прям мога азыр бул жумушка кириш керек. Абдан кыйналып атат дегенде өзүңөр чечип туруп биринчи фамилия коюп коет. Ушинтип өзүңөр жараша тезгиле дагы 80 баланы, 80 кишинин списогун алалы. Бир копияны ошол 5 айыл өкмөттөр ар ким өзү алсын. Бул бир. Экинчи копияны айыл өкмөт алып келди. Үчүнчү айыл өкмөт, үчүнчү списокты Кумтөргө алып келди. Төртүнчү списокты областка алып келди. Анан эртең мына Кумтөрдүн эмеси вакансиялар ачык эле кетет экен. Биринчи чыкты, значит, силер дагы, аким дагы, силер дагы айыл өкмөттөрдү эл дагы билсин. Бул жолу Иванов турат, ошол өтөт. Кийинкисине Сидоровго мага 2 киши калды, мага 3 киши калды деп ошо жумушка кире турган кишилер ошо алып өтсүн. Анан эми 80 деп азыр мындай азыр мына жогоруда айтпадыбы? Холдинг түзүлүп атат депчи. Ошол чоң холдинг болгондо Кумтөр ошонун бир кичинекей эле бөлүгү болуп калат. Ал холдингке эмне кирип атат? Холдингке бүгүн иштетилбей аткан алтын кендер кирип атат. Көмүр кендер кирип атат. Мына күрмөнтүн цемент кирип атат. Андан сырткары мына жолдор кирип атат. Ушулардын баардыгына жумушчулар керек болот. Мына азыр мисалы Кумтөрдө иштеп аткан, азыр основной составда иштеп аткан жумушчу эртең Кумтөрдүн балким Таластагы филиалына барып иштеп калышы. Же Солтон Сарыга барып иштеп калышы. Туурабы? Ушундай азыр бири-бирине ротация маселелери башталат турганда. Анан азыр биз 80 деп атканыбыз эртең мына кеңешип, эртең калпычы болуп калбай, жакынкы арада кире турган кишилердин саны. Эгер 80 кишиден көбүрөөк болсо, кайра жумуш системага келели. Ак Дөбө айыл аймагынын жаштары, Липинка айыл аймагы, Светлая Поляна айыл аймагынын жаштары дагы бул күнкү жыйынга катышып өз ойлорун билдиришти. Фештик губернатор Бишкекке чейин барды, учкунга чейин ар ким бөлүнүп, бияк барып атты, биз өзүнчө барып аттык. Баягыдай эле биякта кадровый система бар, кадрды тейлеген кишилер менин оюмча азыр ушул күнгө чейин өзгөргөн жок да. Ошол кишилер менен кимдер жакын, кайра эле баягы коррупция менен кирип кетти, туурабы жигиттер? Туура. Ушул жагы азыр бияктан азыр ар бир айыл өкмөткө 10дон 5тен 15тен квота беребиз деп атасыңар, ушуга эртеңки күнү ким гарант болот да? Руководящий состав полностью алмашты. Ар бир начальник отдела, замы, неме эткенде, директор по учебной работе полностью бүт управление человеческими ресурсами полностью бүт алмашты. Руководство толук алмашты кадр. Анча специалисттер гана калды, а так 70% кадры тазаланды биздики. Жумушка орноштуруу боюнча бул күнү атайын өкүлдөр дагы жоопторун беришип, эми ар бир айыл аймагында комиссия түзүлүп, жумушка орноштурууда айыл жаштарынын тизмеси адилет, калыс чечилип берилмей болду. Көпчүлүк жаштар өлкө башчысынын Кумтөрдө мамлекетке өткөрүүдөгү саясатын баалашып, 30 жылда чечилбеген Кумтөр маселесинин чечилиши өлкөнүн пайдасына болгондугуна ыраазычылыктарын билдиришти. Зор атай 20 депутат бар.
ошолор деген чогулуштар ошол протокол негизинде айыл өкмөтү баягы бөлүп берилген болбосун. Протокол негизинде эле бересиңер, мисалы, монча киши деп, протокол негизинде бересиңер. Анда деген баягы тууган, уруу, анан мунун таанышы деп бересиңер дагы. Ошол Ырдык айыл өкмөтү, Липинг айыл өкмөтү ошондойдун баарын берет. Алар эмне кылып берет? Берген ар бири эле 5 айыл өкмөтү эле бияка жаккана бербей, ошонун баарын тизмени бересиңер. Бергенден кийин бияка акимчиликке келет. Эми акимчиликке келгенде анан ошол 5 айыл өкмөтү коюп туруп, анан мисалы жалаң жетебизден жиберийби, Ырдыктан жиберийби, же Ардөөдөн жиберийби, карап туруп мынакей канча киши керек болду бияка? 5 киши керекпи, 10 киши керекпи, ошону бериш керек да. Ошо бияка контролдо турган, бир кишиден сураган болуш керек. Районунан барган 80'din 50'si 30'u өтпөй калганда, ошол 30 кишиге анан кайра кайрылабыз. Түшүндүңөрбү? Мамор болду. Ошондой эле албаштан беребиз. 80 баланы кайсы айыл өкмөткө бөлүп берип атасыңар? Ырдык, Жетебиз, Липинг айыл, 3 айга? Жок, 5 айыл өкмөткө. 5 айыл өкмөткө бөлөсүңөр. Мисалы үчүн 5 айыл өкмөттү примерно 15-20 тийсе, жок, например да. 40'тын тегерегинде менин оюмда 40-45'тин тегерегинде силердин Жетебиз айыл өкмөтүнөн 7 айыл бар. Жаштарыбыз көбүнчөсү жумушсуздук менен азыр ошол орчундуу маселе болуп атат. Анан Кумтөргө бизге Кыргызстан өткөндөн бери ошол Мирбек Өкүлбаевич чакырып ушул жерге жаштарыбыз келдик. Баары Жетебиздин жаштары аябай чуркап атышат. Канча жылдан бери буга чейин жакшы жаштарыбыз бар, агаларыбыз бар, инилерибиз бар, ошолор чуркап анан ушул Кыргызстанга өткөндөн кийин бизди чакырып ушундай жолугушуу болду. Бүгүн бизге Жетебиз айыл өкмөтүнүн негизи жери Кумтөр жактагы жайыт жерибиз бар экен, ошого караштуу 7 айыл өкмөтүнө квота кылып бөлүп беребиз деди. Процентпен чыгарып канча места кимге тиерин, анын ичинде бизге Жетебиз айылына өзүнө көбүрөөк квота тиеткен. Себеби биздин жерибиз чоң экен ал жерде. Мыйзамга карап анан чечим чыгарабыз деди администрациядан, Жетебиз администрациясынан. Анан ошол Садыр Нургожоевич өзү ошо мурунку буга чейин биз азыр айтып өткөндөй бизге окшогон акчасы жок, 3 миң доллар, 5 миң доллар жок, акчасы жоктор. Бүгүн ушул жерге келдик. Мындан ары Кудай буйрса Садыр Нургожоевич өзү айтыптыр. Эч кандай Кумтөргө жумушка кирүү парасыз, акча талап кылбай, өзүнүн конкурстук милдеттүү түрдө конкурс менен өтүп жумушка орношсо болот экен. Ошого дагы биз дагы ушу тегерек столго чыккандардын баарына ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Ушундай нерселер президентибиздин атынан көп болуп турган болсо, Кудай буйрса, мекенибиз, Кыргызстаныбыз өнүгө өсөт. Эске салсак, канадалык Сентара компаниясы мындан ары Кумтөр кенине ээлик кылбай тургандыгын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 20 ноябрда билдирген. Салтанат Керимкул кызы, Нурлан Чойбеков, Атайын чыгарылыш.